келем дагы. Дагы ийгилик болсун, денсаулык берсин. Келе берип тач атам силерди. Тажабайбыз, бүтөбүз. Беспредел кылып үйбегиле деп атам да. Үстүн көрүп коесуң. Көрөбүз үстүн. Келе генерал, бергем. Губернатор bir машина берип калса, биз 1 жыл эмес 5-6 жыл айтчубыз. Амансыздарбы? Биз Теңир Тоодобуз, эфирде президент Жапаров программасы. Улустун улуу күнү Нарын облусунда белгиленип жатканы бекеринен эмес, ага себеп дагы бар жана жетишкендиктер дагы бар. Маселен, 2020 жылы Теңир Тоонун ички дүң өндүрүмү 20 миллиард сомду түзгөн болсо, 2025 жылы 40 миллиард сомдон ашып, дерлик 2 эседен ашык жогорулаган. Нарын облусунда былтыр 134 ишкана ачылып, Нарындын ички жана борбордук көчөлөрү толугу менен жаңыланды. Алардын бири мынакей аркабызда турган Нарын аэропорту. Азыр болсо Теңир Тоодон борборду көздөй жумасына 2 жолу учак каттап жүргүнчүлөрдү ташып жатат. Президент Садыр Жапаров азыр болсо ошол Нарын шаарындагы майрамдык иш-чарага катышып жатат. Майрамдык саамалык болсо ошол атайын сүмөлүк ооз түйүү менен башталууда. Элибизде бөөдө кайгы, бөөдө кызыктай сактар бололу. Кудай ушундай жакшылыгын берсин. Берекелүү жакшы президент болуп атасыз. Бул жолку Норуз майрамы өлкөнүн тарыхый жана руханий мааниге Теңир Тоо аймагында өтүп жаткан ири маданий программа менен коштолду. Ушундай маанилүү иш-чаранын алкагында Нарын облусунун жетишкендиктерин да өзгөчө сыймык менен белгилөөгө болот. Мамлекет башчысы куттуктоо сөзүндө белгилегендей, акыркы 5 жыл ичинде Нарындагы өнөр жай продукциясынын көлөмү 5,7 эсеге өсүп, облус бир катар олуттуу ийгиликтерге жетишти. Норуз Кыргызстанда улутуна карабастан бардык мекендештерибиз тарабынан эң сүйүктүү жана аздектелген чыныгы улуттук майрамга айланганына биз албетте сыймыктанабыз. Дал ушул күндөрү биздин берекелүү жергебизде этностор аралык достук, өз ара сый урмат көрүнүп турат. Мекенчеги башталган Баткенибиз менен Ордолуу Ошубузда, жаштардын шаара тыккан Жалал-Абадыбыз менен Айкөл Манас атабыз жердеген Таласыбызда, берекелүү Сары Өзөн чүйүбүз менен касиеттүү Ысык көлүбүздө жана нарк билги, намысы бийик нарыныбызда биримдигибиз бекем болсо береке болот, ынтымагыбыз болсо ырыс болот. Теңир Тоо бүгүн башка жаңы реконструкцияланган автобекет менен алыс жакындан келген 10 000 чамалуу эл жылдагыдан өзгөчө майрам тосуп жатышат. А бул аксакал карыдым, арыдым дебей, заманбап гаджеттерди жаштардан кем эмес колдонуп, аймак өнүгүп жаткан сыяктуу өзүн өнүктүрүүнүн үстүндө экен. Айтымында Теңир Тоодо акыркы 5 жылда ыкчам өзгөрүүлөр орун алууда. Жаңы заманбап технологиялар жакшы колдонуп турбайсызбы? Ушундай чоң иш-чаралар барышын тартып турасызбы? Кийинчерээк эле тартып атам. Мен өзүм Кумдөбө Кочкор району Кумдөбө айылында Аксакалдар сотунун төрагасымын. Анан кийин медиатормун.
колдонуп калган, бул турмуш үйрөттү. Аксакал, эми күндүн темасына өтөлү. Ушул Нооруз майрамы буга чейин Нарын шаарында президенттин катышуусу менен өттү эле. Нарын облусунда болуп аткан өзгөрүүлөргө сиздин көз карашыңыз кандай? Эми Нооруз президенттин катышуусунда ушу биринчиси эле өтүп го. Анегиси 1-2 жолу мындай чоң шаңдуу уюштурулганын көргөм. Садыр Жапаров президент болуп келгени өскөрүүлөр көп болуп атат. Себеп дегенде бюджетке акча табуунун жолдорун табышпады. Анан бюджетке акча толгондон кийин маселелердин баары акчага байланыштуу экен. Анан акча маселеси чечилгенден кийин көп иштер жүрүп атат. Ай сайын, ай сайын келсең эле бир жерде бир курулуш туруп калган болот, бир жол оңолуп калган болот, бир жаңылык туруп калган болот, бир здание туруп калган болот. Ана Борекки Нарын прокуратурасынын